Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler. Misir Kejі kanalının qattалуучылары. 6 декабрь 2022 жыл Жалал-Абад облысы Сузак районуна караштуу Акбаш айылы, мурунку Спасовка айылына келип калдык. Бул жерде Дүйшөн агабыздын сындуу жакшы бир аты бар экен. Мына ушул аттан сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Дүйшөн агайым бул жакшы аттан келип калыптыр. Сындуу ат экен. Сындуу жакшы жаныбар. Мына маалымат береличи. Бул өзү Жалал-Абадтын аты экен, ушул жердин аты. Ошо өз жакта жүргөн бул жалаң үйүрдө жүргөн ат да мындай. Улак-улакка деле чагып көрөлөк бул атты, чын туурасын айтыш керек. Жай менен үйүрдө жатат, кышы менен сарайына камап коет, кышы менен турат, жазда үйүргө коюп берет. Ошентип эле жүргөн ат. Мына жашы боюнча 7 жаштан жазга 8 болот да. 8 жаш. Азыр 7 жашар. 4 асый болуп калат да ошондо. 4 асый, жазга 5 асый болот. Жалаң үйүрдө жүргөн экен. Бул улак-улакка деле чыгып мындай. Чыкса да жөн арлатпай жөн минип жүрүп, кайра келип турган ат. Езип чаппаптыр да. Езип деле чапкан эмес ол. Мындан жалаң кулун алып эле жүргөн да. Кулундары кандай түшүп атыптыр бунун? Кулундары жакшы, кулундарын жакшы пулга сатып атат го. Жаныбар өзү чынында ушу үйүрдө эле алып жүрө турган ат экен. Сынына караганда, сындуу жок экен жаныбар. Бою канча чыгып калат экен бул? Бою 1.70 чыкса керек жөн эле. 1.65тен өйдө 1.70ке барып калат дейсиз, э? 1.70ке барып калса керек деп ойлойм, билбейм. 1.65тен жогору да 1.65 плюс да. Эмне мындай карап мингенге жоош эле? Өтө жоош экен жаныбар. Каса жоош. Жаш балдарга дегенде, э? Ооба. Биягынан тегерек. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматын дагы алып өттүк. Эми сиздерге жакындан бир көрсөтөлү. Бул ат эми туруп калды дедиңиз. Жок, бул ушу үйдөн келген боюнча мындай турат экен. Чаап көрө албайт экенбиз да буну, э? Муну чапканга деле болбойт да. Өзү го көптөрө семиз эмес экен, ошо үйдөн келген боюнча турат экен. Бирок туяк баштары баары эле таза көрүнөт. Жаныбардын мындай көкүрөктөрү да кенен экен. Кимде ким мына ушундай атты үйүргө издеп жүргөн болсо, ушул атты көрсөңүздөр болот экен. Туяктары баары эле таза. Жакшы. Бир аз бастырайлычы мен. Жогору бастырчы бала. Туяктарынан бир аз көрүп алсаңыздар дагы болот. Баары эле жакшы экен. Туяктары деле таза. Бери кайрып коебуз. Жаныбарды ушул жакшы бастырып, суутуп, табына келтирип, улакка чапса деле болчудай экен. Жеңил желпи жүргөндөрү жакшы экен. Эң негизгиси сындуу. Үйүргө ала турган аттардан экен чынында. Өмүрө союктөрү коркоюп чыгып турат экен го, өзүнчө. Мындан ушул жакшы кулундарды алып эле сата бериш керек экен, э? Жигит айттым го, жигит жалаң ашы кулун алып эле жүрөт экен да. Кулун алып эле жүрөт экен. Жакшы. Мен азыр срочный зарык болуп калып, мен бээлеп сатсам көбүрөөк кетип калат экен, ошого атча сатам деп атын сатыптыр да. Ошондо анын айтысы боюнча ушундай. Эми сиз канча деп турасыз бунун баасын айтыңызчы? Бунун баасын эми бир 6000 доллар эле, 6000 деп атам го. Долларга 6000 деп атасыз, э? Бар. Сүйлөшүлөр болот. Сүйлөшүлөр болот деңиз. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы 6000 долларга коюлду. Албетте сиздерге жаккан баада кылып берет деген ойдобуз. Андыктан 6000 десе эле 6000 долларга келип албайсыздар, сүйлөшөсүздөр, экранда номерлерге чаласыздар, же болбосо өзүңүздөр жакындан келип көрөсүздөр. Сиздерге бир аттан маалымат берип көрсөттүк. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Misir Kejі каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.